Саламатсыздарбы? Сиздер менен эфирде мен Айым Кеңеш кызы бүгүн 6 марттагы парламент жаңылыктары менен тааныштырам. Жогорку кеңештин төрагасы Талас облусуна иш сапары менен барды. Эл өкүлдөрү менен бирге аймактарды кыдырып, социалдык объектилердин абалын жеринен көрүп чыкты. Марлен Маматалиев жоон топ депутаттар жана аткаруу бийлигинин өкүлдөрү менен бирге аймактагы жергиликтүү тургундар менен жолугушуп, алардын көйгөйлүү маселелерин угуу менен катар социалдык объектилердин абалы менен жеринен таанышты. Парламент төрагасы алгач Кыргыз улуттук Манас-Ордо комплексине зыярат кылып, анда жүрүп жаткан оңдоп түзөө иштеринен кабар алды. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен жаңыланып жаткан бул ыйык жай Таласка келген коноктор менен туристтерди тосуп алган өзгөчө борбор болуп саналат. Төрага курулуш иштерин сапаттуу жана өз мөөнөтүндө бүтүрүү маанилүү экенин баса белгиледи. Талдыбулак айылындагы асыл тукум жылкы заводу аймак эли үчүн тарыхы терең, мааниси чоң жай. 1936 жылы негизделген бул ферма убагында советтик армия үчүн күлүк аттарды таптап берген. Бүгүндө бул жерде ата-бабадан калган салт уланып, асыл тукум жылкылар багылып, улуттук мурас жашап келет десек болот. 3 октябрда государственный племенный холдинг ачтык. Анан 4 конезаводду коштук. 54 конезавод көл, 53 нарын, 44 ноокат, анан 113 талас. Анасын баарын бириктирип холдинг кылдык да. Азыр 54 конезаводду көтөрүп койдук. Тиякта чистокровный английский пордан жорго рысак деп өстүрүп атабыз. Анын бияка азыр келип поголойну көтөрүп, азыр му ремонтторду баштап атабыз. Парламент башчысынын иш сапары облустун эң алыскы Манас районунда уланды. Казакстан менен чек аралаш жайгашкан Талас айылындагы 1967 жылы курулган номер 5 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты бүгүн эскирип, заман талаптарына жооп бербей калган. Эски имаратта да адам өмүрү үчүн күрөшүп, элдин саламаттыгын сактап келе жаткан дарыгерлерге төрага ак эмгеги үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле эски жабдуулар менен иштеп жаткан тиш дарылоо бөлмөсүн жаңыртууга өзүнүн резервдик фондунан жардам көрсөтөөрүн убада кылды. Бул оорукана 3 айылдын элинин саламаттыгына кам көрүп келет. Ак халатчандар эскирген жайды жаңыртууга көмөк сурашты. Марлен Маматалиев дарыгерлердин өтүнүчүн четте калтырбай колдоо көрсөтөөрүн билдирди. Жаңгырал бул жакачы, однозначно. Бул жака жаңгырыш керек. Бирок ага чейин курулганга чейин 2 жыл 3 жыл кетип калат. Ага чейин бирок мондой отурган болбойт го. Анда бизден фонддон жакшы алып берилет. Оорукана ичинде жергиликтүү тургун төрагага кайрылып, айылдын эң негизги көйгөйү таза суу маселесин чечүүгө көмөк сурады. Эшек арба катары машина менен Манаскара суу алып келейик деп. Бул качандан берги көйгөй? Канча километр аралыгы? Бу жерде 3-4 километр. А бизге мына жерде артезиан суу бар. Канча километр ошо? 10 километр. 10 километр. Ошо булак кезде артезиан келип калса, мен канча 2-3 километр алмаштырып. Таластагы алыскы айылда маданият үйлөрүнүн абалы да тынчсызданткан маселе. 1985 жылы курулган бул имаратта концерттик программалар өтпөй калганына көп жыл болду. Убалдары капиталдык оңдоону күтүп турат. Айылдыктар өзүнүн маданий агартуу иштерин жандандырууга төрагага үмүт артып келишти. Манас району бир аппендициттей болуп эле калып калган да. Анткени келген ушул жерге келип текшерип кеткен кишилердин баары ушу кара бурадан эле кайрылып кеткен. Игерилет деп үмүттөнүп атабыз, бирок төрага дагы жакшы мындай мотивация берип кетип атат бизге. Өзүнүн фондунан да бир жардамдарды берем деп айтты. Ошо негизи айылда клуб жок. Жана өзүңүздөр деле көрдүңөр, талканып калганда сиздердин анан ушул жерде 5 айылдын эли келчү мурун. Азыр ошонун ремонтуна да бир аз жардам берем деди. Кудай буюрса больницабызга да иштердин алдыга жүрүшүнө жардам берем деп атат. Кудай буюрса ишибиз илгерилечү деле болуп сүйүнүп атабыз. Семетей айылындагы маданият үйү сыртынан жакшыдай көрүнгөнү менен пайдалуу чөгүп, капиталдык оңдоону талап кылат. Дээрлик 70 жыл бою бул жай айыл тургундарын маданий жактан өнүктүрүп, агартуу ишин улантып келүүдө. Тарыхый салтты сактоо жана келечек муундарды маданий баалуулук менен тааныштыруу үчүн имаратты жаңыртуу абзел. Бул маданият үйү 1958 жылы курулган. 2011 жылы капремонт болгон. Бул айылдык эле Покровка айылынын эле маданият үйү болчу, кийин райондук кылып коюшкан. 180 орундук.
эскилиги жеткен ооба. талашта ушул жерде Бул типтүү, бирдиктүү типтүү. эми могу жерде мына целый жол кеңештин 30% биякта отурат азыр, биякка келди. Могу Биз жактан Гостройго сунуштадык. Эгерде Гострой титулга киргизип берсе, биз да эске алып туруп, жарайт. биринчи этап. Айтматов район Кызыл Адыр айылындагы кургагучу ооруканасы мындан 4 жыл мурда жабылган. 1968 жылы курулган имарат азыр авариялык абалга кептелген. Бул көйгөйгө кошумча аймакта дарыгерлердин жоктугу да өтө курч. Талас облусунда 170 дарыгер жетишпейт. Иштеп жаткан адистердин көбү пенсиялык куракта. Эми анда бул жердин тияктан бияка көчүргөн кажети жок туурабы. Андан көрө биз неотлагательный кылып туруп тетиги жана больницаны анан экинчи этап менен шаардын четине эле көчүрүүнү карап берели анда. Азыр ичине кирип кыдырып чыктык. Эми на самом деле муну снастектелеп жергенде жаңы инфраструктура объект больница турса. Потому что почти канча население 70 миң, 70 миң население бар. Больница курушкан канча гектар бул жер? 300 гектар 70. Силер проекттин түзбөйсүңөр биз. По крайней мере, ПСДсын чечип берели, пока проекттин сметный документациясын бүтүрө берели, андан кийин көрөлү анда. Кыдыруунун алкагында Жогорку Кеңештин төрагасы баштаган депутаттар Талас облусунун тургундары менен жолугушуп, алардын суроо талаптарын түздөн түз угушту. Марлен Маматалиев аймактагы иштер президенттин демилгеси менен башталган ири долбоорлордун планына ылайык ишке ашаарын белгилеп, парламент анын аткарылышын көзөмөлдөй турганын айтты. Бул биринчилерден өзүмдүн төрага катары бул жакка болгон өзүм иш чарамдагы өтө маанилүү деп эсептейм. Анткени бул жерде келген көп маселелерди өз көзү менен көрүп, жөн эле келип кетпей, жөн эле сөз кылып кетпей, жөн эле чай ичип кетпей, реалдуу түрдө ушул жакта болгон көйгөйлөр чечип кетели деп алдыңыздарда келип отурабыз. Биз менен чогуу бул жерде чоң мына армия биздин кабинет министрлеринин дагы көп министрлер, зам министрлер, көптөгөн жетекчилер чогуу келип отурат. Алар дагы көз менен көрүштү. Биз бир жактан жөн эле кыйкырып эмес, чогуу биргеликте жумуш алып барганга байланыштуу. Булар дагы көрсүн, биз дагы көрөлү деп мына ошондой ишмердикти азыр жүргүзүп келдик. Дом культураны көрүп келдик. Ал боюнча да чечим кабыл алдык, Кудай буйрса. Анын ордуна жаңы дом культура курула турган болуп, жөн эле дом культура эмес, ал жерде тийиштүү ошол жерде биздин жаштарыбыз убакыт өткөзө турган, ар кандай IT системаларын өнүктүрө турган, айтор ушундай өнүгүүс центрин айландыра турган ушундай нерселерди көрүп келдик. Жолугушуу негизинен суроо жооп форматында өтүп, жарандарга өз көйгөйлөрүн эркин айтып, микрофон аркылуу суроо беришине мүмкүнчүлүк жаралды. Аталган иш-чаранын дагы бир жаркын көрүнүшү балдардын келечеги үчүн мектептерге компьютердик жабдуулар жана интерактивдүү доскалар тапшырылганы болду. Бул кыска убакытта болсо да көптөрдү кубантып, жергиликтүү коомчулуктун үмүтүн арттырган маанилүү кадам болду. Даярдаган Руслан Калматов, Жолдошбек Өрсалиев. Элдик депутаттык тобу Талас облусунда Жогорку Кеңештин депутаттары Талас облусунун бир катар райондорун кыдырып, социалдык объекттердин абалы менен жеринен таанышты. Бизде окуучу саны көп эле, жылдан жылга азайып келатабыз. Ушул жерге келдиңби, көрдүңбү? Айтып баргыла да киргизгиле. Элдин талабы бул. Талас шаарынын борборундагы бул мектеп жыл сайын окуучуларын жоготуп барат. Имараттын эскилиги жетип, дубалдарын ным тартып, жагымсыз жыт каптаган класстар ата-энелерди кооптондурууда. Балдардын ден соолугу үчүн чочулагандар аларды башка мектептерге которууга аргасыз болууда. Жаңы мектеп салынып берсе деп суранып атканбыз. Себеп дегенде капремонтко өткөрөлү десек, капремонтко деле ошондой акча каражаты кетет экен. Андан көрө жаңы салалы деп бизге сунуштап 3-4 жылдан бери капремонтко өткөрбөй жатат. Классыбыз кышында дайыма ушундай көйгөйлөр жаралат. Жогорку Кеңештин депутаттары шаардагы эң көйгөйлүү объекттердин бирине барып, абалды өз көзү менен көрүштү. Ным жыттаган класстарды көргөн эл өкүлдөрү биринчи кезекте балдардын саламаттыгына кабатыр болушту. Бул билим уясы дээрлик 90 жыл мурда курулган. Ошондон бери миңдеген бүтүрүүчүлөрдү тарбиялап чыгарды. Бирок имараттын көйгөйү ушул күнгө чейин чечилбей келет. 375 орунлуу мектепти сунуштап ушул депутаты бар катын жазсын сунуштап берет, ошону киргизгилесиздер. Республика боюнча аварийный мектептерди баарын бирге туруп бир орундоосуңар бар чыккандан кийин список даярдалганы биз митингге жөнөтөбүз. Айтып атам го, мына жери бар экен. МЧС'ин заключениясын тигини муну дебей, мына мектепти көрүп атасыңар. Зачем силерге комиссия түзүп алып МЧС'ин заключение? Болгон МЧС'ин заключениясынан эмне керек? Жаңы орunu бар экен, силерди бузгула деген эч ким жок.
жаңы орду барбы? Топрağın анализдеп чыгардыгы туруп баштады. По этому вопросу мы тоже уже обращались. Мы говорили, что это аварийная школа, и направили в Минстрой, Минфин, чтобы начали новое строительство. Вопрос не вентиляции, вопрос плесени, это туберкулез прямая дорога. Вы что, о чем говорите? Это же дети, ляльки. Ушундай эле жагдай Талас район Ортарык айылындагы мектепте да байкалат. Авариялык абалдагы имаратты көргөн депутаттар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жана курулуш министрлигинин жооптуу кызматкерлерине сын айтышты. Кейиштүү шартта билим алып жаткан балдардын абалы аларды кайдыгер калтырган жок. А вы знаете, что это кабинет заучи? Я знаю. А? Я знаю. И как? И как, это нормально? Нет. 21 век. Ой, Я понимаю. Ужас. Я в шоке. Таких объектов в Бресте была популярна. Ой, не-не-не, никаких объяснений. Вы должны бить, вы вообще спать не должны. Азыркы күндө мына мой апалоктор ийилип кетип атпайбы? Муну биягыдагы мунун үстүндө мурун көгүчкөндөр көп болгондуктан анын кыргы толуп өтүп, улам пресстелип, аны ийилип кеткен да. Пластик менен жасап коюп атабыз да муну. Монтип пластик менен жылмалап, жанагы жыртык тешиктердин баарын. Анан бул жерде дагы бул курулган эле ушундай эме болгон экен да, пластик болгон экен. Кичинекей тар, балдарга дагы отурушуна тар. Анан мурун бүйөдө суу чыгып түшкөн, тиги жерде ушундай аңырайып турат да. Улам жамасак деле болбойт, ар бала чаканын буту түшүп кетип атат. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги быйыл президенттин тапшырмасына ылайык өлкөдөгү авариялык абалдагы бардык мектептерди тактап чыгып, аларды биринчи кезекте бүтүрүү милдети коюлганын маалымдады. Жергиликтүү бийликтин айтымында Талас облусунда мындай мектептер ондоп саналат. Талас областындагы ошол бала бакча, мектеп, паптарыбы, больницабы бардыгын кыдырып, элдер менен жолугушуу кылып, ошол өз көзүбүз менен көрүп, элдер менен сүйлөшүп, ошол кандай көйгөйлөр болуп атканын ошол жогорку кеңештин трибунасында айтып, аяктан укпаса ошол президентибизге кат аркылуу дагы кайрылып жеткирели деген ойдобуз. Талас шаарынын калктуу конушунун так ортосунда жайгашкан облустук кургак учукка каршы күрөшүү борбору жергиликтүү тургундардын кооптонуусун жаратууда. Бул маселе жогорку кеңештин депутаттарынын иш сапарынын жүрүшүндө көтөрүлдү. Септик жок булардыкы, өздөрүнүн септиги бар. Ошону сууну эмени канализациядан бияктан чыккан сууну ошол жерден сордуруп алышып, биякта эме бар, биопруд деген бар, ачык. Эле ошол жерге апарып төккөнүн мен өз көзүм менен көрүп кеткем өткөндө келип. Ал жерден ошо мен айтып атам эле, ошо пруттун эле биягында айыл турат. 30 орундуу оорукана совет мезгилинде курулуп, учурда бул жерде 20га жакын бейтап дарыланууда. Мекеменин жетекчилиги кургак учуктун көрсөткүчү кыйлап төмөндөп жатканын белгилейт. Маалыматка ылайык өткөн жылы облуста 95 учур катталган. Ошол эле учурда дарыгерлер оорукананы башка жакка көчүрүү сунушуна этият мамиле кылып, буга макул эместигин билдиришүүдө. Открытый деген ал бизде редко болот. Заранее формалар может 3-4 табылышы мүмкүн. Изолированный палаталар бар, атайын. Условияларын баары түзүлгөн. Ошол жерде 2 жумадан кийин ал обостилировать этилет. То есть окружающий средага эч кандай өзүнүн зыяны тийбейт. Мындай көйгөйлөр билим берүү тармагында да курч койдон калууда. Номер 8 мектепте жаңы окуу корпусун куруу маселеси көп жылдан бери чечилбей келет. 1989 жылы башталган 3 кабаттуу имарат Союз тарагандан кийин токтоп, жергиликтүү тургундар аша арыкмасы менен бүткөргөн. Бирок заман талабына жооп берген шартта билим алуу маселеси бүгүнкүгө чейин толук чечилелек. Чечмеге кирген 375 орунду проектисин даярдап атабыз. Установасы менен 375 орунду. Муну менен катар депутаттар Талас облусунун өнүктүрүү стратегиялык планы жана жергиликтүү бийлик тарабынан быйыл ишке аша турган долбоорлор менен таанышты. Элдик депутаттык тобунун Таластагы кыдыруусуна бир катар министрликтердин өкүлдөрү да катышты. Все парламентарии, всегда все проблемы – это школа, больница. Это здоровье и дети, и, естественно, еще наши старики. Я хочу, чтобы в перспективе этот вопрос не просто был на словах, а он был решен.
И думаю, в Таласской области, тем более, что в этом году, вы знаете, День независимости будет праздноваться в Таласской области. Я думаю, что будет уделено большое значение, потому что приедут все международные институты, все дипломатический корпус. Иш сапардын жыйынтыгында көтөрүлгөн бардык маселелер протоколго киргизилип, тиешелүү мамлекеттик органдарга так тапшырмалар берилери белгиленди. Депутаттар жеринде көрүлгөн көйгөйлөр көз жазымда калбай турганын, ар бир объект боюнча көзөмөл жүргүзүлөрүн билдиришти. Жогорку кеңеште 8 март аялдардын эл аралык күнүн утурлай салтанаттуу иш-чара өттү. Майрамдык жолугушуу жылуу маанайда өтүп, аялдардын мамлекеттик башкаруудагы орду жана салымы тууралуу сөз болду. Иш-чарага парламент депутаттары, ошондой эле шаардык жана айылдык кеңештердин өкүлдөрү катышты. Март аялдардын эл аралык күнүн утурлай өлкөнүн башкы мыйзам чыгаруу органында өзгөчө жагымдуу маанай орун алды. Парламенттин жыйындар залы жылуу сөзгө жана кооз гүлгө толду. Алгач төраганын биринчи орун басары Медербек Алиев, төраганын орун басарлары Жылдыз Таалайбек кызы жана Болот Ибрагимов айымдарды майрамы менен куттукташты. Только матери могут отдать все, пожертвовать все ради своего ребенка. Поэтому я хочу низко преклониться перед каждым из вас, перед матерьми, пожелать всем вам крепкого здоровья, успехов, чтобы вы никогда не болели. Бүгүнкү күнү мамлекеттеги жана коомдогу бир дагы чөйрөнү аялдарсыз элестетүүгө мүмкүн эмес. Аял заттын Кыргызстандын экономикасына, билим берүүсүнө, саламаттык сактоосуна, маданиятына, илимине кошкон салымдары чынында эле абдан чоң. Урматтуу айымдар, эжелер, апалар, кесиптештер, коноктор. Мен сиздерге бир гана бул жашоодогу ден соолукту каалайм. Балдарыңыздардын ийгилигине күбө болуңуздар. Жогорку кеңешке өлкөнүн булуң бурчунан келген ар тармактын алдыңкылары, коомдун тиреги болгон асылзат айымдар чогулду. Жогорку кеңеште жакшы иш-чара болуп атат. Биринчиден биздин президентибизге чоң ыраазычылык, ушундай мүмкүнчүлүк болуп атканда ар бир Кыргызстандын булуң бурчунан эжелер, апалар, сиңдилер келип атышат. Ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бардык Кыргызстандын апа, эне, жалпы эле энелердин бардыгын майрам менен куттуктап кетем. Бүгүнкү салтанатка келгендердин арасында ак элечек кийген акылман энелер, ак халатчан өмүр сакчылары, өлкө экономикасын алдыга сүрөгөн ишкер айымдар жана келечек муунга билим берген агартуучулар да бар. У меня была ученица Нилюфар Алимужанова. Она была звездочкой, она была одной из отличников. Она уже второй раз становится депутатом Жогорку кеңеши. Но вместе с ней победителем стала я. Антака эл менен жүрөсүз, ушу сыйды көрүп келиңиз деп эл тандады. Ыраазымын. Кыз келиндерге мындай сый урмат колдоо көрсөтүлөт. Ана дагы тереңирээк колдоо көрсөтсө. Аялдар коомдо зор күч дегендей көп жакшы иштерди аткарышып атат да. Мисалы үчүн президенттин жарлыгы оңгу жол деген жарлыгынын негизинде атайын аялдар комитети түзүлгөн, райондук, айылдык аялдар комитети түзүлгөн. Майрамдык саамалыктын расмий бөлүгүнөн соң иш-чара мазмундуу талкуу менен уланды. Анда өлкөнүн башкаруу системасындагы аялдардын орду чоң мааниге ээ экени айтылды. Биздин президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин 2026 жылы 19 февралындагы 67 жарлыгы менен Кыргызстандагы мамлекеттик башкарууда гендердик квота системасы киргизилди. Демек бул биздин Кыргызстанда биздин президентибиз адилеттүү жана тең укуктуу коом курууга карай жасалган маанилүү кадам. Ушул кадам үчүн эгерде айым депутаттар уруксат берсе, сиздер уруксат берсеңиздер, ушунчалык аял затына көңүл буруп жаткан биздин президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичке ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Мына бүгүн жогорку кеңешке келип, аялдар көбүрөөк экен, быйыл ошого көбүрөөк квота берилиптир, анда көрө албай биз кубанычтуу болуп атабыз. Мына азыр жакшы пикирлерин, ойлорун айтып атат, оштон келген эмелер. Бул болсо дагы өкмөтүбүздүн аялдарды колдоосу. Айымдар негизи
өтө активдүү дагы болот да. Ошондуктан ошо мыйзам жазуу жагында дагы былтыркы чакырылыштагы көп айым депутаттардан дагы биз активдүүлүктү көрдүк. Эми ойлойм бул депутаттар бул чакырылышта дагы айымдар артта калбайт го деп. Иш-чарада баштан аягына чейин ушу гендердик теңчилик боюнча, ушу гендердик квота боюнча сөз болуп келатат. Анан ар бир айым ошо мамлекетке, анан ошо саясатка кошкон салымдары боюнча көп баса белгилеп айтышты. Мен бардыгына кошулам. Кыргызстан Борбор Азиядагы аялдардын саясий активдүүлүгү боюнча алдыңкы орунда турат. Бирок коомубузда зордук, зомбулукка каршы күрөштөө маселе бар. Билимдүү коом болбосок, биз билимибизди өркүндөтпөсөк, зордук, зомбулукка кабыла беребиз да. Ошон үчүн менимче ушул тарапта мындай окутуу иштерин, түшүндүрүү иштерин көбүрөөк күчөтүш керек. Ошон үчүн мындай окутуучулук жагдайда керек болсо ошо кантип коркунуш керек деген сыяктуу агартуучулук иштерди да көбүрөөк жүргүзүш керек да. Кечээ эле мына 2 күн алдын дагы бир кызыбызды жоготуп алдык. Эми бунун үстүнөн иштеп атабыз. Балким буга бир дагы кандайдыр бир мыйзамдардын иштебегениби, анан негизги баягы үй бүлөлүк институттардын бекемдөөсүнө учурдун талабы деп ойлойм да. Кеченин соңунда өлкөнүн ар кайсы аймактарынан чогулган мыкты айымдарга Жогорку Кеңештин төрагасынын атынан ыраазычылык каттар жана белектер тапшырылды. Даярдагандар Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев. Бул көрсөтүү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалып, сиздерге мен Айым Кеңеш кызы сунуштадым. Жаңылыктардын толук топтомун парламент программасынан көрүүгө чакырам. Ал биздин YouTube баракчабызда жайгаштырылган. Эс алуу күндөрүңүздөр ийгиликтүү өтсүн, амандыкта көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.